Ассалаумағалейкум достор. Контора сериалы ұсынылғансын 25 декабрдан баштап бардық кинотеатрларда көре аласыздар. Андықтан бардыңыздарды кинодан күтөбүз. Азыр болсо трейлерди көрүп туруп реакция алып турсаңыздар. Күтөбүз. Арсен. Bir жол шаш бер, Арсен, акыркы жол суран, Арсен. Арсенжан, покажи, кто ты на самом деле. Мы тебя поддержим. Готовься, тебя скоро коронуют. Сүрөттөгү кишинин аты Арсен, кличкасы Лис. Бишкектин жаңы смотрящий. Акыркы айларда алганда тоноолор, уурулук жана башка мыйзам бузуулардын баары көбөйүп кеткен. Арсенге кантип жакынбасак? Бул кишинин аты Рустам. Отуруп чыккан бул дагы Арсендин жакындарынын бири. Ушу Рустамдын жанына внедрение кылыш керек. Камам оны. Бул эмне, братан? Мини камера. Топчуңа саласың, тартып жүрө бересиң. Базар жок, братан, блин, ушуну канча күткөм. Джеймс Бондко окшош нерселер качан башталат деп. Данчик, каякта иштеп атканын билесиң да? Контора. Биздин арабызда крот бар. Бул операцияны даже центрга айткандай. Отныне в нашей стране не будет никаких воров в законе. Анан мени өлтүрүп салсачы, ким жооп берет? Аз кете турган убакыт эмес. Бул согуш жөн эле бандиттерге каршы эмес. Бул биздин балдарыбыздын Патрасия М1, держим путь. коопсуз келечеги үчүн болгон күрөш. Бардык батырлардын баарын эле погон менен жүрбөйт. Погонсуздар дагы бар, көрүнбөгөндөр. Ошонун бири сенсиң. Алинканын дагы бир окуясын айтып берейинби? Мектепке кийчү кийимдеринин баарын кийип жатып алыптыр. Эртеси эртең менен кечикпей барыш үчүн. Көрдүңбү? Биздин кичинекей кызыбыз ошол кичине кезинде ушундай тың болчу. Ооба. Койгулачы, уялтпай. Жаным десе, кеп уялтканда эмес. Менин байкем сени кичинекей чагынан бери чогуу багышты, сенин окуяларыңды айтып берейин деп отурат да. Элдар, менин байкем, Руслан байкем, ушу Алинка кичинекей чагында бизге аябай көмөктөшүп, атанын ордуна ата болду. Эчтеке эмес. Анын баары өттү кетти дегендей. Азыр болсо баардыгы жакшы. Бирок азыр жаштар кыйын. Өздөрүнүн келечегин алдын ала пландашат. Ооба. Элдар, атенең кандай? Жакшы турушабы? Жакшы, шүгүр. Рахмат. Элдардын мамасы аптекада, атасы мугалим, өзү болсо фотограф. Фотограф? Жакшы. Демек, интеллигенциядан турбайсың бе? Айткандай. Мен фото альбомду алып келейинчи. Алинканын кичинекей чагындагы сүрөттөрдү көрсөтөйүн. Мама, койчу. Азыр алып келем. Көрөлү. Да, кичине отуруп турсаң болмокта. Дагы кичине? 2 сааттан бери ашыга турдук го. Жемне кичинекейиңде сүрөттөрүң бар да. Ой, жөнчү сен да кезең келет. Ооба, билем. Ошон үчүн үйгө шашып атпайм да. Эртерээк барып сүрөттөрүм баарын катып салайын. Баары бир таап алам да. Таппайсың. Мен катканды билем да. Сен үйгөбү же? Билип алдың, Башка кыздарга бармакмын да. Эй, Жаантан бери күтүп атышат. машла. Үйгө барып эртерээк уктап, эртең жумуш кылам да. Как всегда. Ну ладно. Увидимся. Чапалевый.
Алло, Алло, угулуп атабы? угуп атам, шеф. Азыр мен сага бир кишинин атын жазып жибердим. Ошонун ким экенин, кайда иштейт, ата энесин, кыскасы бүт информацияны чогултуп койгулачы. Түшүндүңөрбү? Түшүндүм. Жарай. Ну, давай, макул. Урматтуу туугандар, China Top магазинибизде массажный креслонун өтө көп түрлөрүнөн бар жана беговой дошканын бир канча түрлөрүнөн бар. Биз Жаманбаева 8/2 дарегинде жайгашканбыз. Мүлктүн баары Руслан Муктаровичтики экен. Объяснительный алдык. Объект бирок шектенип атат. Спецоперацияга даярдалган адам бар. Инвестор деп. Так. Легендасы барбы? Бар, шеф. Турциядан келген Жаран Болот, инвестор. 35 жашта. Соода борбор куруучу болуп Руслан Муктарович менен жолугат. Жакшы. Биз бул кашкарларды жок кылышыбыз керек. Эгер кичине кечиксек, булар өлкөдөгү болгон нерселердин баарын сатып, акчаларды чет мамлекетке чыгарып, өздөрү качып кетишет. Иштеш керек. Элдар, эмне уктуп атасың? Эмнени ойлонуп атасың? Активдүү иштегиле, жигиттер. Работаем. Активней. Жарайт, шеф. Элдар, баары жакшы элеби? Жакшы эле. Просто уйкум кандай алды. Сен уйкуң канбай калганда мындай экенин билбептирмин. Бирдеме болсо айт. Билесиң да? Ооба, билем. Алло, да, у аппарата. Валик сам. Пойдет сам как. Что там? Блин, приказ чалит-то, я еще не могу такие понты решать. Проще общайся, давай, там много на себя не бери. Все, давай. Эй, Ну. какие вопросы там можешь решать? Да, братан, там одногруппник позвонил, что-то. Сен ары бери, каякта иштеп атканыңды айта бербесең. Все, Макулбу? понял. Тур. Кофе алып келе алчы. Алло, Мика. Алло, ассалаумалейкум. Кандайсың? Алейкум салам. Жакшы. Эмне жаңылык барбы биздин чиновник боюнча? 7-чи отделге айтып койдум. Иштеп атышат. Микрофонун аппаратурун кошкон. Угуп отурушат балдар. Макул. Айтып коюп тур бизге дагы. Күтүп атабыз, Жарайт. Жолукканда эң негизгиси толкунданбагыла. Анткени силер бай, таасирлүү инвесторсуңар. Ошон үчүн силер эмес, алар толкундансын. Силер эмес.
пайда кирешенин баары аларга. Көбүнчө сен сүйлөйсүң, а сиз болсо башта экөө эле кээде сүйлөп туруңуз. Ушундай эле. Сүмбүл ага ушундай эле. Сүмбүл ага дейсиң. Каяктагы Сүмбүл ага? Жанагы Великолепный век деген кино бар го. Ошо Кино эмес ал, сериал. мейл сериал. Ошону кечки аялым көрүп берчү, уже түшкө кирмей болду уже. Өзүңөрдөн эчтеке кошпогула. Легенда боюнча кандай айтылса, ошондой өзүңөрдү алып жүргүлө. Макулбу? Инструкцияда эмне деп жазылса, ошону жаттап чыккыла. Азыр шашпай до конца чайыңарды ичип алгыла. Великолепный век. Дагы бар чайымда. Алло, кандайсың? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Баягы мен жөнөткөн киши жөнүндө билдиңерби? Ал көрсө Конторский Турбаев. Да? Ооба. Ошондойбу? Маалымат тобу бердеп жүрөт. Точно? Камсанап вокзал жактан. Даярдап жатабыз. Макул. Жарайт. Жанагы материалдардын баарын мага жөнөтүп берчи. Ооба. Хорошо. Телеграмга жөнөтүп коебуз. Сүйлөштүк. Руслан Муктарович, баары жакшы эле? Баары жакшы эле? Ооба. Бир аз ойлонуп кеттим. Азыркы жолугушууда көп нерсе чечилет. Эгер ушул проектти жасап алсак, биздин проблемабыздын баардыгына жете турган акча болот. Анан жанагы жээнимдин күйөө баласы дагы тиги конторада иштейт экен. Сиздин аркаңыздан түшүп алды деп ойлоп атасызбы? Билбейм. Азыр эч нерсе айта албайм. Жөн эле совпадение эмеспи, шеф? Совпадение болсо жакшы. Анда дагы бир связь пайда болот. Кокус. Андай болбой калсачы. Мындай кыл. Анын артынан бир-эки баланы коюп кой. Күнү-түнү аңдып жүрсүн. Хорошо. Кайда барды, эмне кылды, кимдер менен жолукту дегендей. Хорошо, шеф, түшүндүм. Шеф, уруксат берсеңиз, үйдү дагы бир текшерип койбойлу. Жучокторду, камераларды. Туура, ошентип. Сактанганды Кудайым өзү сактайт дейт. Ошентип. Все, жарайт, шеф. Дагы бир жолу кош келиңиздер. Биз сиздерди менен таанышканыбызга өтө кубанычтабыз. Рахмат, рахмат. Мехмет Бей дагы, мен дагы баарыбыз ыраазыбыз. Мехмет Бейдин бул жакка келгени биринчи жолу. Өлкөбүзгө аябай суктанып жүрөт. Абдан жакшы турбайбы? Анда сиз көрө элек көп жерлер бар турбайбы Кыргызстанда? Ооба, бирок азыр жумуш менен эле жүрөбүз, убакыт бир аз тар да. Эч нерсе эмес. Бирок Кыргызстандын эң бооз жерлерин көргөнгө жетишпей калат турбайсызбы? Эми буюрса аны кийинки келгенде көрөсүң, Жакшы. Анда ишке өтөлү. Ооба. Ооба. Мехмет Бей Бишкек шаарыбызда соода борбор курганга кызыктар. Ал соода борбор 4 кабаттуу, 50 000 квадрат метрден кеп эмес. Өзүнүн токтоочу парковкасы менен. Эми бул жактан толугураак маалымат алсаңыз болот. Электронный вариантын сизге почтаңызга жиберип койдук. Жакшы.
бул объект шаарыбыздын түштүк тарабында болсо жакшы болмок. Ооба. Биздин түштүк жагыбыз азыр биздин шаарыбыздын эң жакшы району болуп атат. Ошол жакта жаңы үйлөр, жолдор, магазин, ресторан жана башкалардын баардыгы азыр ошол жакта курулуп атат. Ооба, туура айтасыз. Бирок ошол үчүн эми ошол жакта жашаган элдер бир жерге барып соода кылыш керек да. Ошол соода борбор именно биздики болуш керек болуп атат да. Түшүндүм. Бирок мына стратегияңардын бир гана кемчилиги бар да. Мэриянын буйругу менен ал жака жанаң турак жай гана, анан ошолордун инфраструктурасын салууга гана жер берилет да. Эми инфраструктура болгондо эмнелер кирет ал жака? Мисалы, мектеп, оорукана, бала бакча жана башкалар дегендей. А мындай чоң проектти алышка өтө кыйын болуп калат го. Эми өтө кыйын менен мүмкүнсүздүктүн айырмасы бар да. Ушундай татаал маселелерди сизди жакшы жагынан чечип берет деп айтышты эле бизге. Мени кимдер силерге кандай айтканын билбейм, бирок эң туура айтышкан. Эми жардам берем дечи, бирок менин ал жөндө сарсанаа болбоңуз. Байланыш барбы? Байланыш бар. Өзлөрү унчукпай отурушат окшойт. Мен наушник иштебей калган го десем. Жок. Эмне унчукпай калышты? Демек, бир нерсе болуп атат окшойт да мындачы. Анда таанышканыбыз үчүн, келечектеги биздин жакшынакай кызматташуубуз үчүн жана эки элдин ынтымагы, достук үчүн. Жана мен айтып өткөндөй эле Мехмет бейдин убактысы аябай тар. Ошон үчүн мындан ары байланышты мен аркылуу кылып турсаңыздар болот. Жакшы, түшүндүк. Бул саат берсеңиздер, анда биз чыгалы. Жакшы, рахмат. Жакшы барыңыздар. Sen bitti жолугуш. Сен мунун телефонун прослушкага аласың? Болот. Бирок ызычуусу көп да. Уюлдук операторго чалып алло деп запрос кылсаң, в принципе, возможно. Анда сен эртерээк баштай бербейсиңби? Тиги байланышка чыгып ары бери болгучу баарын чогуу кармайлы. Хорошо? Кудай буюрса жакшы эле өтүп атат. Мен аябай коркуттум жана процентке макул болбой деп. Кымбат айтып койдуң деп. Дароо эле көнгөндөр жакшы болбодубу? Кымбатыраак айтсам болмок окшойт да. Уй, ёкире. Шеф, не болду, муздап калыптыр го. Муздабай эле, мен шампанский экен деп чайды экенин унутуп калыптырмын да. Ай, ушундай жакшынакай ишти кантип чай менен жууйт э? Эми шеф буларга ичкенге болбойт да. Буларга болбосо мага болот. Давай, чакырчы тияктан бирөөнү. Коньяктан заказ кылалы. Все, жарайт. Менюсун ала келсин. Курсак ташты. Все, берем, шеф. Тез. Жашоо ушул жерден башталат. Үй бул жөн гана дубалдар эмес, ал жашооңуздун эң маанилүү бөлүгү. Биз муну жакшы түшүнөбүз. Ошондуктан ар бир долбоор сапат, кам көрүү жана ишеним. Биз үчүн курулуш жөн гана процесс эмес, бул адамдардын келечеги, алардын ишеними. Ар бир бүткөн долбоор бул биздин команда үчүн чоң сыймык. Ал эми биз үчүн эң маанилүүсү кардардын кубанычы. Ассаламу алейкум, шеф. Алейкум ассалам, кел.
Отур. Эмне жаңылыктар? Шеф, жаңылыктар деле жок негизи. Майда чүйдө суроолор бар болчу. Ошолорду айтайын дегем. Ошол элеби? Анан кечүү кызыңыз дагы тенниске барбайм деп жатат. Эмнеге барбайм дейт? Курбу дос кыз бар. Ошол башка жакка көчүп кетти. Анан экөө чогуу бар көнүп калышкан го, андан кийин көңүлү тартпай жатат да. Эмнеге баргысы келбейт? Билбейм, экөө чогуу барып келип жүрө берип ошо көнүп калган чыгар балким. Эчтеке эмес. Барбаса барбай эле турсун. Кийин өзү сагынганда чуркап барат. Все. Жарайт, шеф. Мен ушул эле майда чүйдө айтып коеюн дегем. Хорошо. Сиз жумушуңуз жок болсо кете берейин, шеф, анда. Бара бер. Все, макул, Руслан Мухтарович, жакшы отуруңуз. Жыл сайынын абалы оор, үч кабырга сынган, оң колу сынган, оң боту сынган жана мээ чайкоо белгилери бар. Түшүнүктүү. Абалында өзгөрүүлөр болсо бизге кайрылып туруңуз, Макул. Мейли, рахмат. Камераларды караш керек. Машина каяктан келаткан. Бирок менимче бул Русландын эле кылыгы го дейм. Азыр. Алло. Да, нормально все, я же тебе говорил, я на работе. Все, ну ладно, давай. Пока. Жакшы элеби? Да, жакшы эле. Кеттик. Курткаңды калай? Жигиттер, мен бир маселени сүйлөшөйүн дедим эле силер менен. Кеңеш керек болот. Менин досум жакшы жумушка чакырып атат. Начальник отдела, убактысы, акчасы жакшы экен. Ошо аябай ойлондуруп атат, жеңеңер да акыркы күндөрү көп ар кайсы сөздөрдү айтат. Блин, братан, кетсеңиз болбой калат го реально. Неге? Менин ордумда Элдар калат. Алдыңымды койчу. Эми биздин иш канчалык оор болсо дагы элге кызмат кылууда. Анысы да туура. Камераларды изилдеп чыктык. Эмне экен? Русландын жакындарынын бири го. Бирок бизде доказательство жок. Слежканы уланта бергиле. Жарайт. Элдар. Элдар. Эмне болду сага? Жакшы эле. Бир маселе болуп атат. Эмне деген? Кыскасы, Руслан элинен тай кескен. Да ну нафиг! Мен бул ишти бүтүрө албайм го. Иш чатак болуптур. Анда эми аны өзүң чеч.
Жүр, эшикке чыгып келчи. Каяка? Эшикке чыгып келчи. О, Ильдар, дорогой, заходи. Ассаламалейкум. Кандайсың? Жакшы байке. Тынчылык бы? Если что, говори. Я умею решать вопросы. Билем. Билген үчүн келдим. Ошо. Сен фотографка окшогон эмессиң. Кыскасы, сиз разработкадасыз. Мындай кыласыз. С повинной келип, бүт уурдалган имуществону мамлекетке өткөрүп бересиз. А мен сөз берем. Срокты азайтканга. Бунун баары Алина үчүн. Макул. Мага 48 саат бер. Баарын чогултуп өзүм барам. Кудай сүйөккө сый көрсөткөнүңө чоң рахмат. Кырк 48 саат. Ташы. Тезирээк. Акчалардын баарын чогултуп офшорго которгула. Завод, фабрикалардын баарды минималка саткыла. Бүгүндөн калбай. Бул шаардан жок болушубуз керек. Жүрү. Тез. Адамды ушунчалык өлтүргөнгө чейин барганына таң калып атам. Ал өз жазасын алат. Сөз берем. Сиз күйөөңүздүн дагы шектүү нерселерин байкадыңыз беле? Жерлерди сатчу. Депутат болуп турган убагында калп эле элдерди чогултуп алып митинг кылып, жерлердин баарын трансформация кылып саткан. Мен анын баарын билем. Ошонун баарын төкпөй чачпай соттон айтып бере аласызбы? Абайлаңыз. Сотто? Ал эмне кармалдыбы? Сөз кармайбыз. Сиз ал жөнүндө ойлонбоңуз. Андан көрө батыраак сакайып кетиңиз. Руслан Мухтарович азыр аэропортко барып самолет менен учкан өтө кооптуу болуп атат. Башка жолун ойлоштурбайлыбы? Макул анда. Вертолетту даярдагыла. Жарайт. Тажикстанга учам. Жарайт. Аялынын айтымы боюнча, эгин жердин баарын бул трансформация кылып сата берген. Силер барып кайсы квадрат экенин билгиле. Жарайт. Иштегиле. Элдар, чай ичип келбейли? Жок, рахмат. Анан жана жумушту эмне кылдың? Кыскасы, Руслан менен жолуктум. Анан? Айттым, с повинной келесин деп. 48 сааттын ичинде бүт мал мүлктүн баарын өткөрүп берсин. Биздин жумуштачы. Сен эмоцияга алдырбашың керек. Сен эмне ишенип калдың мынан? Болушунча түшүндүрдүм. Бир жерде анын учуп кетип атса мамлекеттен эмне кыласың? Пландын баарын сен ачыктап салган турбайсыңбы? Срочно азыр барышыбыз керек.
баардык шаардан чыгып аткан жердин баарын жапкыла. Азыр барып кармабасак бөлөк шанс болбойт. Бизде доказательство аз да. Жетиштүү. Кеттик. Шеф, акчаларды которуп койдук. Объектилер үйлөрдү саткан боюнча адамдар заниматься этет. Давайте, быстро решайте вопрос. Боке, могу менен овкат кылып тургула. Мен келем, Боке. Жарайт. Бирастын чыгандан кийин сөзсүз келем. Жарайт. Давай. Эркек сөзүнө туш керек. Мы слышали, что вы там нормально сидели. Ооба жакшы эле. Бирок бизде аябагы иште. Баягы система жок. Но я сюда больше не вернусь. Поехали. Алло. Угуп атасыңбы мени? Арсен чыгып тур түрмөдөн.